Урматтуу фермерлер, мына менин колумда Реал Органиктен азыктандыруучу жер семирткич 3 в 1 деп атат. Биз өзүбүз бакка сепкенбиз, результат жакшы. Эмне дегенде органикалык азык, органикалык жер семирткич бардык мөмөлөрдүн, жер жемиштердин даамын жакшыртат биринчиден. Экинчисинен өңүн, товарный видти жакшыртат. Үчүнчүдөн көпкө сакталышын дагы шарт түзүп берет, потому что бул органика да Кудайдын жаратылыштан жасалган нерсе. Ошон үчүн чем химикалык удобрение бергенче селитрат тигип барганда мына ушул Реал Органикти сепкиле. Мен бардыгыңарга сунуштайм. Бул жерди дагы оңдойт, деградациядан оңдойт да. Обычно илгери жерге химия бере берип анан өсүмдүк наркоманга айланып калат. Чынын айтканда мынауну жерге бергенде жерде да жашоо бар, микроорганизмдер. Бизде мен өтө ушуну эмек жаңы сунуш киргизгем, ошо микроорганизмде кыпын жандык депчи. Кыпын жандык, көзгө көрүнбөгөн. Ошол жандыктар ушуну азыктанып, анан өсүмдүктү багат. Өсүмдүк ошол багат күндүн нурунан жалбырак аркылуу фотосинтез кылып, сахар, кумшекерлер жасайт да. Дамдуу ошо углеводдор деп коет орусча айтканда. Ошолорду жасап, анан ал тамыры менен ошол микроорганизмди багат. Микроорганизм болсо өсүмдүктү жерден ала албаган ошол азык заттарды өсүмдүккө берип турат. 85% азык заты өсүмдүк ушул микроорганизм аркылуу алат. Ошон үчүн ошо микроорганизмди өлтүрбөй көбөйтүш үчүн ушул Реал Органикти бериш керек да жерге. Бул ошол топурактын составын оңдойт. Жерде микроорганизм көп болгондон кийин өсүмдүктүн өскөн ошол өсүмдүктөрдүн мөмөсүнүн дагы даамы да жакшы болот. Бардык жагынан жакшы болот да. Ошон үчүн ушуну сунуштайт элем, алгыла көргүлө. Муну өзүңөр деле көрсөңөр болот. Мисалы, контрольный кылып туруп, ошол жерге сээп туруп, анан жанындагысы менен салыштырып көрсөңөр эле өсүшү состояниясы менен өзүңөр билип аласыздар да, ушу мыкты экенин. Анан алып келип сатып атышат, Россиядан, Европадан алып келипчи. Алар да паста менен келет да, анан бул жерден аны кайра суюлтуп идиштерге куйганда эч ким билбейт аны кандай размер менен кошуп атат. Же болсо мисалы ошол 10 граммды 1 литрге аралаш керек болсо, ал 10 граммды 10 литрге аралашып турат. Ошондо 10 эсе касиетин жоготуп коет да. Ошон үчүн аяктан сак болгула. Бул уже оригинальный, өзүбүздөн чыккан. Ошон үчүн ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоп, ушуну алышыңарды мен сунуштайт элем.